мына ушундай столду коюп ыңгайлашып отуруп алып, алдыбызга 2 ящикти коюп алып иштей беребиз. Мен азыр Ош шаарынын четиндеги дыйкан талаасындамын. Бул жерде дал ушул быйыл аябай популярдуу болуп, аябай көп дыйкандар эгип талкуу болуп жаткан кулпунайды бапестеп өстүрүү, аны өндүрүү тууралуу дыйкандын өзүнөн маалымат укканы келдик. Кызыгы бунун жыл сайын бир 200-300дөй сорт ойлоп табылат, жаңы сорттор. Азыр дүйнө жүзүндө 3000ден ашык сорт бар делет. Эң жакшысы бизде азыр 5 сорт бар. Альбион, азыркы мына ушул жердеги турган Альбион, анан Мурана, булар кеч күзгө чейин кар жаагычаңды берет. Анан эрте пыша турган Клери деген сортубуз бар. Ал Клери 40 күн эле берет. Апрелден майчы берет. Апрель, май ошо менен бүтөт да. Бул аздык кылды дагы бир 2 сортту коштук. Бизге жаккан сорттордон көрөйлү, испытания кылайлы деп туруп, анан ошонун ичинен ошо 5 сорттун ичинен бир экөөнү тандап алайлы деп атабыз. Эң жакшы түшүм бергенин, эң жакшы чоң болгонун, вити жакшысын, дамы жакшысын, сатууга жакшы, экспортко жакшы кете тургандарынан бир экөөнү же үчөөнү тандап алабыз да, калганын азыр биз испытания кылдыбыз да. Интернеттен көрүп эле кызыгып, жакшы нерсе экен, бизге ылайыктуу нерсе экен деп биз миграцияда жүргөндө миграциядан көрүп калып эле, анан интернеттен көрүп эле кызыгып келип, жер чыгып калып, жерди сатып алып эле, тары ушуну эми чем Россияда жүрүп, балдарыңан, бала чакаңан алыс болгондон көрө ушул жерде ушинтип мээнет кылып иштесең ошол жакшы экен. Клубника ошо эки эле нерсени талап кылат экен. Биринчиси жакшы ниетти, экинчиси мээнетти талап кылат экен. Ошо эле, ошо экөөнү эле кыла берсе эле болот. Жакшы ниет менен эле мээнет кылса эле кызыл ала болуп жатып калат экен да. Мээнет эми бул ишти баягы акчасына кызыгып же мындай жөн эле кызыгып эле көрүп калып баштагандар жаңылышат экен да. Буга чындап буну сүйүш керек экен, буну жаш балага окшоп караш керек экен. Жашоо велосипед сыяктуу го. Тээп кетсең гана жүрүп кетесиң, токтоп калсаң жыгылып түшөсүң да. Клубникада ошондой. Бир күн же 2-3 күндай каралбай эле калса, дароо билинет. Мисалы жалбырактар өйдө карап турбайбы? Бул жакшы да. Бул өйдө карап тургандары жакшы эме берген да, жакшы күчтүү уже бул оорусу жок да. Эгер жалбырагы ылдый карап, мындай болуп солуп калгандар болот. Ошондо уже бул бир нерсе ооруп атат да, бунун оорусу көп. Клеш каптап кетет, аркаларыначы жөргөмүчтөр каптап кетет. Же дагы башка эмелер үлүлдү каптап кетет. Биз сразу эле кирешеден баштабашыбыз керек. Англиядагы иштегендей бул жерде иштесе, ошондой киреше табат. Ошондой иштеш керек да. Жамгырда биз Англияда интернеттен көрүп атабыз да, жамгырда иштеп атышат. Саат 4-тө турушуп, бригада автобус менен алып кетет экен. Кайра кечке маал без перерыв только 5 минут гана кофе тайм болот экен. Эгер ошондой кылып иштесек болот. Анан мен Англияда $2000 табам деп ошондой акчасын ойлоп туруп баштасаң, ондай болбойт. Эгер жок, мен Англиядагыдай иштейм десе, табат. Азыр быйыл көбү уже мындай эленип атат да, дыйкандарчы. Бул баасы түшүп кетти, мен экпейм деп, буну жактырбашып айтат да. Буну сүйүп, карап, анализдеп, мониторинг кылып, кайсыл убакта чыгарыш керек. Мисалы үчүн, эрте пышарда кайсыл убакта чыгарыш керек, бул кеч пышарда кайсыл убакта чыгарыш керек. Бизде рынок кичинекей, бирок башка жактан Өзбекстандан да кирет да. Ошол убак менен тең чыгарып алыш керек экен да. Буну анализдеп ошондой көрүш керек экен. Өзбекстан менен шамалы сай чыкканда биз чыгарып алсак актабай калат да. Ошон үчүн же алардан мурун чыгарыш керек, же алардыкы түгөнгөндөн кийин чыгарсаң, ошондо мындай баланс болуп, ошондой мониторинг жүргүзүп, анан кийин чет өлчөп биргеш керек экен да бул иштичи. Суу менен биз витамин да кошуп беребиз. Суу болбосо клубника бат эле солуп калат. Сону биз ушул жерге атайын казганбыз. 40 тонна ылайыкташтырып 38 тонна батат, 38 куб суу батат. Кадимки эле арыктан келет. Бул жерге толтуруп алабыз дагы. 3 жолу суу караганга жетет да, мына ошо жерде 3 жолу суу карабыз. Мага мөмө керек десең, буну жылытышың керек. Жок, мен көчөт кылып мен көбөйтөм десең, мөмөнү анча бербейт. Бул болсо мөмө кичинерип кете берет. Буну чоңдугу кичинерип, буну кыркып койсоң, мөмөгө чоңой баштайт да, ошондой. Же мөмөсүн тандаш керек, же көчөтүн тандаш керек. Экөөнү тең болот. Чекедеги баардык стойкалар ошону коюп туруп, үстүнөн сетка тартабыз. Күндү 60%ка чейин тосуп берет. Мындай 60% кандай өткөзөт, 45% тосуп берет да. Ошону тартып коебуз. Ошондо жакшы өсөт да. Астынан шамал боло берет, үстүнөн күн тосулуп турат да. Эгем деген болсо, мисалы үчүн, пияз эккен жерге, картошка эккен жерге болбойт. Алардын культурасы бири-бирине, мисалы үчүн, пияз менен картошкага берилген дарылар буга өтө зыян болот экен да. Эми ошо жерде алкаш болуп калат экен да, баягы ал немени ичип, пияз менен картошкага берилген нерсе. Ошон үчүн бул беде, жүгөрү эгилген жерлерге боло берет, жакшы болот. Экспортко Россияга чейин барат, жетет.
азыр Россияга да экспорт болуп атат, ал жака да тапшырып атат адамдар. Биз ал жака жетиштире албай атабыз, биз шаарга эле таратып, ички рынокко эле таратып атабыз. Анан ошол карартып берсең, ал көпкө чыдабайт. Анан ошон үчүн бир аз мындай пышырып эле ушундай светте болгондо эле терип таштайбыз.